Тоң районундагы билим берүү мекемелеринде эмгектенген агартуучулардын кезектеги 26-чы спартакиадасы өттү. Анда өрөөндөгү 25 мектеп жана 13 мектепке чейинки билим берүү мекемелердин мугалимдери катышты. Жалпы 37 команда катышып, спорттун 4 түрү боюнча күч сынашты. Ушу профсоюз уюму былтыркы жылдан баштап ушу эстафеталык катары көчмө кылып эстафетаны уюштуруп жатат спартакиаданы. Быйылкы жылга ушу бизге пландалган. Буюрса жакшы. Ийгиликтер четинен көрүнө баштады. Теннис, стол тенниси боюнча жыйынтыкталды азыр оюндар. Ал эми футбол агайлардын арасында футбол оюну болуп жатат. Жана эжелер арасында волейбол оюну болуп жатат. Буюрса күчтүүлөр жеңсин, профсоюз уюмуна уюштурганына чоң ыраазычылык билдиребиз. Мугалимдерге арналган спартакиада жылда кызыктуу өтөт аябай. Быйыл дагы теннистен эки тайпа жалаң агайлар жакшы кызыктуу оюн болду. Финалда Туура Суу мектебинин дене тарбия мугалими менен кезгелип, экөөбүз общий счетубуз 1-1 болуп, 3-чү партиядан жеңип алдык буюрса. Ошол баарына ушу теннис, стол теннисин кызыккандардын баарына ушул оюнга чакырам. Көбүрөөк машыксын, дайыма ден соолукта болуп, ден соолук чындап жүрүп турганыбыз жакшы. Спорттун волейбол, футбол, стол тенниси жана шахмат боюнча өтүп жаткан мелдештик иш-чараны райондогу профсоюз уюму уюштурган. Негизги максат мугалимдерди ишмердүүлүккө шыктандыруу менен жумуштан сырткары эс алдыруу болуп саналат. Иш менен гана чектелбестен, аз да болсо эс алууга да көңүл буруу максатында өткөрүп келебиз. Жалпы жетекчиликти ушул профсоюз уюму өткөрөт жана райондук билим берүү бөлүмү менен жардамы менен, алардын катышуусу менен ушул жылга өткөрүп келебиз. Кудай буйруса быйылкы оюндарыбыз дагы абдан жакшы өтүп атат. Мектептин администрация дагы уюшкандыкта жакшы даярданыптыр. Жалпысынан ушул иш-чара жакшы өтүүдө. Эми жеңүүчүлөр, мыктылар жеңсин деген тилектебиз. Ушуну өткөзүп берип аткан биздин Тоң район бөлүмүнүн башчысына жана ошондой эле правкомуна терең ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буйруса эң жакшы деңгээлде оюн болуп атат. Кудайым буйруса эжелерибиз дагы, агайларыбыз дагы баары көңүлдүү, шаңдуу, жалаң эле билимге басым кылбастан ушундай спорттук иш-чаралар дагы көп болуп турса, мугалимдерибиз дагы иштөөсүнө дагы жакшы өбөлгө болот. Бул жолку мелдеште таймаш абдан кызыктуу өтүп, катышуучулар дагы кызуу даярдыктарды көрүп келишкен. Мелдештин соңунда адаттагыдай эле мыктылар аныкталып, акчалай сыйлыктар, кубок, медальдар тапшырылды. Гүлбарчын Молдоева, Данияр Акунов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району.